Адамзат тарыхындагы аламат согуштардын бири 50 миллионго жакын адам өмүрүн жалмаган экинчи дүйнөлүк согуш тамам болгон күнгө да 75 жылга аяк басты. Согуш бизден канчалык узаган сайын ага катышкан аталарыбыздын ардактуу ысымдары, алардын өлбөс өчпөс эрдиктери, алар жазып калтырган каттар, ырлар, эскермелер биз үчүн андан бетер ысык да, ыйык да сезилет. Фашисттик баскынчыларга каршы кандуу казатка аттанган Лейлектик 6847 аталарыбыздын арасында сөз баккан, сөздүн улуу күчүнө сайынып, көркөм туундуларды жараткан идиректүү инсандар да арбын болгон. Алардын бири кулундулук карапайым катардагы мугалим, ал эми согуш талаасында батальондун командири, Кызыл армиянын күжүрмөн майору катары баскынчыларга каршы согушкан Избасар Алимбеков болгон. Анын фронттук блиндажда отуруп, досу Жалалдын катына ыр саптары аркылуу бир дем менен жазылган жооп каты бүгүнкү муундар үчүн табирик белек, кайталангыс шедевр. Атың өчкүр согуш күлгүн өмүрүн кыйбаганда таланттарга бай Лейлек жергеси дагы бир актаңдай Алп акынынын ысымы менен сыймыктанып, бронзадан айкел орнотмок экен. Аттиң согушка миң наалат. Кымбаттуу досум Жалал, сиздин 1945 жылдын 2 февралындагы катыңызды 1945 жылдын 3 март күнү алып, атамекендик согуштун фронтундагы эл сагынган жүрөгүм кубанып, шарттын татаалдыгына байланыштуу ушул жооп катты жазууга мажбур болдум. Себеби сиздин катыңызды алганда биз согушка кирген элек. Ошондуктан катыңыздын жообун кийинкиге таштоого жүрөк чыдабады. Анткени фронттогу жолдоштор алдыдагы өмүрүн айлап жылдап эмес, саат мүнөт деп эсептейт. Менин өмүрүм балким саат мүнөттү күтүп турган болсо, ал саат мүнөт ичинде кымбаттуу сиздей жолдошумдун катына жооп жазбоого менин кайсы жүрөгүм такат кылат. 1945 жылдын 7 январь күнү биз бир участкада 6 километр илгерилеп, душмандын 2 линия оборонун ээлеп, түн болгондо немецтерден бошотулган блиндажда сиздин катыңызды алып, окуп, чексиз кубанычка батып, түн ичинде отуруп, ушул жооп катты жаздым. Сиздин катыңыздагы 8 куплет ырга 80 куплет ыр менен жооп жазып, сизди кымбаттуу жолдошум, тууган элим жана элимдеги улан кыз жаштардын эркин жүрөгүнө эрмек үчүн фронттогу муңдуу күнүмдүк жүрөктүн сырын толук жазууга убакыт чукул болгондуктан ырыңызга жооп иретинде төмөнкү башаламан уставсыз тажик кыргыз тилин жаңы үйрөнгөндөй кылып амун, акун, мешат деп жазган ырымды кабыл алууңузду сураймын. Аттанган тууган жер үчүн, аттанган кутман эл үчүн, гүл коюп эскере ыйлабам, уулуңар жоокер эр үчүн. Батышта жүргөн кезинде бара албай тууган элиме баркыны билдим бул каттын бөлөк салчу сезимге. Кан жолдо жүргөн кезимде кошулбай курбу теңиме кадырын билдим бул каттын капалык салчу сезимге. Сапарда жүргөн кезимде саргайып туулган элиме салтарын билдим бул каттын санааны билчү сезимге. Жан берип камбул кармаштан кайткан жок кайра батыштан. Жолдошторго кат жазам, жүрөктөн талдап ыр жазам, жолдоштук салам беремин, жол тартып колун алгычам. Элге кат кимдер жазбаган, эл самап кимдер азбаган, эзелде жазган тагдырын, эл үчүн кимдер тартпаган. Калкка кат кимдер жазбаган, калк самап кимдер азбаган, кадыр жазган тагдырын, калк үчүн кимдер тартпаган. Улуңар фиру турбайды, сезимдир. Жолдошко кимдер
кимдер жазбаган, жер санап кимдер азбаган, ата мекен жер үчүн жортууга кимдер барбаган. Сарсана жолдо басканда, сагынычым ашканда, санат кылып ыр жаздым, санаалаш болгон жаштарга. Кан кечип алга барсам да, калемим болду сумкамда, күндөлүк кылып ыр жаздым, кан ичинен чыкканда. Таңды атардан, узатып күндү батардан, түбөлүк тирүү турушат. Кыргындарга барганда, катылуу элең сумкамда, курбуларга кат жаздым, кыргындан аман чыкканда. Бир кезде сен калемим, өткөрчү элең оокатым, билесиң ал кезде, кесибим эле мугалим. Өзгөрүп мына кызматым, батышты карап жол бастым, куралды алып колума, душманды көзөп огаштым. Саламатсыздарбы? Биз Лелек району Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин 8 классын окуучуларыбыз. Сыркычыкта ушул апатка байланыштуу аралыктан окутуу дистанцияга окуп жатабыз. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги тарабынан жарыяланган Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына карата аталардын эрдиги эч качан эскирбейт аттуу онлайн фестивалга аталарыбыздын эрдигин даңазалоо максатында катышууну туура көрдү. Баарыңыздар 9 май Улуу Жеңиш күнүңүздөр менен bayramınızlar menен kutluklayız. Алимбеков Избасар 1910-жылы Катыраң айылында Кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Сабатын айылдагы молдолордун Кокон шаарындагы медресеге барып окуу менен жойгон. 1923-жылы Оштогу жетимдер үйүндө интернатка барып окуп баштаган. Андан кийин Фрунзедеги педтехникумга барып, аны 1930-жылы бүтүргөн. Алгач Катыраң айылындагы Кызыл Чарба башталгыч мектебинде мугалим болот. 1933-жылы Баулга барып мектептин пайдубалын түптөп, мектеп курдуруп баштаган. Баулдун дүйшөнү. Ал мектепке 4 жыл иштеп, 1937-жылы Коргон 7 жылдык мектебине директор болуп келет. 1943-жылы Караколдо иштеп, 1943-жылга чейин Коргондо иштеп, май айында Лейлик райондук аткаруу комитетинин катчысы болуп калат. Ушул жылдын аягында Улуу Ата мекендик согушка кетет. Избасар ата таланттуу акын болгон. Анын эл жерди, туулган мекенди даңктаган, патриоттук маанидеги көп саптан турган ырлары сакталып, ошол мезгилде райондук республикалык гезиттерге жарыяланат. 1945-жылы согушту жеңиш менен ийгиликтүү аяктап, кайтып келе жатканда согуштан алган оор жаракаттын айынан 1945-жылы 19 август күнү Латвиянын борбору Рига шаарындагы госпиталда курман болот. Анын сөөгү Рига шаарындагы офицерлердин көрүстөнүнө коюлган. Чини ага лейтенант болгон. Ошол мезгилде бир катар мамлекеттик сыйлыктардын, орден, медалдардын ээси болгон.